3-4 жылдан бeri биздин районубузга, өзүбүздүн Талас облусунда жашап, бирок Бишкек шаарында иштеп, өздөрүнүн адал мээнети менен бизнес кылышып, 1 айлык бизнесинин закатын биздин районубузга 40-50 комплекттен ай сайын гуманитардык жардам жиберип аткан досторубуз бар. 10дон ашык досторубуз бар. Ай сайын 50 комплект гум помощь келет. Ар ай сайын 4 айылдан 5 айылдан бөлүп айылдагы муктаждарга жеткизип турабыз имамдар аркылуу. 26 килограммдан продукта келип турат. Ошол садака жарыя кылып аткан досторубуздун башында турган Марат деген инибиз кече мезгилсиз дүйнөдөн өттү. Кече кайтыш болуптур. Бүгүн азыр жума намазынан кийин Бишкектеги Саракси чоң мечитте, Саракси мечитинде жаназасы болот экен. Ошол инибизге бир дуа кылып коелук. Амин. Я Раббил аламин. Өзүң көрүүчүсүн, өзүң билүүчүсүн, я Раббил аламин. Өздөрү адал мээнети менен иштеп, пешене терилеринен түшкөн акчаларынан элим жерим деп биздерге садака жарыя кылып аткан жигиттерибиздин бири Марат инибиз ааламдан өткөн экен, я Раббил аламин. Өзүңө керек болгон экен, я Раббил аламин. Şunday bir жақшы айларда Allah'ın rahmatı жаап турган 10 күндүктө пейшембе алып бүгүн жума күнү жаназасы окулуп аткан улук күндөрдө Алла Таала хакка моюнсунуп отурат, бара турган жерин жаннат, рухуну шат, ахиретин абад кылгын, бул дүйнөдө билип билбей кылган күнөөлөрүн кечиргин, я Раббил аламин. Өзүңдүн жүзүңдү, дидарыңды көрүшүн насип эткен, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шафаатын насип этип, пайгамбарыбыз менен бирге болушун өзүң насиби разы айлагын, бир рахматка я архамар рахимин. Алла рахматына кабыл кылсын.